Кубанышып апалар жалпы аял зат, күндөгүдөн жүздөрүндө бүгүн күлкү шат. Билдестенин мыктысын тандап берейин, белек кылып булырымды ырдап берейин. Бүгүн марттын 8-и күн эреке, байрамыңда ырдабастан турам эмнеге. Селкилерге ырдайынчы сага карындаш, эжелерге сүйгөн жарга сизге жеңеке. Эжелерге сүйгөн жарга сизге жеңеке. Батын албай энелер бүгүн кубанып, жагында гүлдөр толо ырлар уланып, аял заты солу бассын. Саламатсыздарбы, урматтуу ак сабайлуу, ак жолукчар биздин сүйүктүү энелерибиз. Саламатсыздарбы, урматтуу аруу тилек, асыл кеч айымдарыбыз. Сиздердин сөзүмдү баштаардан алдым. Жалпы энелерибиздин урматына, жалпы апаларыбыздын урматына ушул башымды ийип таазимесиңерге уруксат бериңиздер. Энелерибизге, айымдарыбызга, карындаштарыбызга дегеле ырлар жазылып, чыгармалар жаралып келет. Көктөм менен жаңы эле киргеле жаткан аялдардын эл аралык 8 март майрамыбыздар менен баардыгыбыздарды Жалал Абад шаарынын мэриясынын атынан жана жеке өзүмдүн атымдан чын ыхласым менен куттуктайм. Бейишти издебегиле, бейиш эненин табан астында деп Азирети пайгамбарыбыздын сөз жеткиз баа бергенин айтсак болот. Анткени энелер аалам нуру, баарыбызга жашоо берген өмүрдүн гүлү деп эсептеймин. Жаркырап жайнап келе жаткан жаз майрамы 8 март аялдардын эл аралык майрамы менен Жалал Абад шаардык кеңешинин депутаттарынын атынан жана жеке өзүмдүн атымдан кызуу куттуктаймын. Жаратканыбыз аял затына дүйнөнү көпкө бөлөгөн, турмушубуздун маани мазмунун арттырган, сүйүүнүн жана боорукерликтин улуу күчүн ыйгарган экен. Сиздердин жүрөгүңүздөн чыккан жылуулук жана камкордук турмуштун оор жагдайларында күчүнө күч, демине дем кошуп, үмүт билигин узартып, келечекке ишенимди арттырат. Азыркы учкул заманыбызда, бизнесте, илимде жана коомдук турмушубузда аялдар өздөрүнүн мыкты касиеттерин дагы бир ирет айгинелеп келишет.